Чындыгында мен азыр угуп алып аябай сүйүндүм. Эмне себептен дегенде, чек ара бул Кыргыздын алтын дарбазасы да. Кайгынан болбосун, бул чек ара деген чек ара. Чек арага Астанада, ошол жерден аттап туруп анан адамдар көрөт Кыргызстан кандай экен. Өзгөчө ушул Лейлектеги ушундай ийгиликке аябай сүйүнүп атам. Негизи бир учур болгон, бүт айылдардан кетип калган. Чек ара аймактардан кетип калган. Ошон үчүн алтын дарбазанын жанында адам турса, алтын дарбазанын баркы бар. Адам болбосочу, алтын эмес, күмүш, титан, алмаз болсо деле баркы болбойт экен да. Ошого мен чек арада жашап аткан элге өзгөчө ыраазымын. Эми бул жактын түйшүгү өзүнчө, борбордон алыстыгы өзүнчө, коммуникация маселеси, транспорт маселеси, логистика маселеси, чек арада анча мынча маселе болуп атат, анча мынча эмес, чоң эле маселелер болуп атат. Бирок ошого карабастан баягы Кудай бир кулк мүнөздү бериптир, аракетти бериптир, эркти бериптир. Силерге чоң рахмат. Анан ким адамга рахмат айтпаса, Аллага да рахмат айтпайт дейт. Ушуну уюштурган сиз баштаган командага чоң рахмат. Мени бул жакка келишиме себеп болгон сиздерге чоң рахмат. Замир мырза, сизге чоң рахмат. Анан Дидар Кайып деп коет, мындай көрүшүп атабыз. Бул деле бир жараткандын берген чоң мээрими, берекеси да. Ата менен апа алыста болсо белек жөнөтөсүң, акча жөнөтөсүң, бирок ата менен апага ал негизгиси эмес экен, ал көргүсү келет экен да. Мындай көздөн мээр бар деп коет го. Ошого ат арытып, жол арытып келип, бүгүн мына түшүмө кирбеген адамдар менен азыр көрүшүп атам. Ушуну Дидар Кайып деп коет. Бул да жараткандын берген чоң белеги. Көздүн көргөнү, ушул жака келгенибиз, ушул рызкынын насип этип аткан рызкы деген бул жалаң эле тамак эмес да. Анан кылган ишиңер өтө чоң, анткени инвестициянын эң эле чоңу ошо илим билим. Азыр кээ бир армиялар аябай күчтүү. Убагында бир кичинекей эле 2-3 полк келип эле чоң маселе кылган экен Кыргызстанга, карательный отряд. Болбосо дух бизде күчтүү. Күчтүү жигиттер бизде, бирок аларда илим, технология болгон экен. Ошон үчүн кылып аткан иштериңизге чоң рахмат. Ушул жактан барып биринчи орунду алгандарды угуп жүрөбүз, математикадан. Орус тилинен келип калса алгандар бар, тарыхтан. Азыр англис тилин берип атыпсыздар. Өзү канчалык мындай кыйын шартта чоңойгон балдар негизи кыйын болуп чыгат экен. Бир чоң кызмат иштегендердин бирөөсү мен жашыраак кезде айтты эле, неге мурунку балдар кыйын чыккан деп. Анткени алар кыйын турмушту көрүшкөн дейт. Азыркы балдар андай болбой атат, азыркы жетекчилер. Мындай ыклас менен иштебей атат, анткени нанды нана деп калбадыкпы? Жашоо жеңил болуп калды. Бирок бул жактагы балдар тиричиликти көргөн, кыйынчылыкты көргөн балдар, кыздар, анан ушундай сиздердей устаттары бар, ага эжекелери бар. Ошого жол болуш керек экен, жолду табыш керек экен. Эгер жол болбосо жолду салыш керек экен. Жолду табыш керек экен, болсо жолду салыш керек экен. Сиздердин кылган ишиңиздер бир текке кетпейт да. Бул дүйнөдө аброй, акыретте сооп. Бул дүйнөдө өлкөнүн келечеги, өлкөнүн жолу, өлкөнүн бактысы акыретте бийик даража. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Мына жерде погончон биздин милициянын өкүлү турат. Чындап айтканда, погонду аябай сыйлаш керек да. Мамлекеттин символдорунун бири ошол. Мыйзам, бирок мыйзамды мажбурлап аткара турган структуралар бар. Эгерде бир погончон адам колуна автомат кармап чек арада турса, ошол деле сүр, байкадыңыздарбы? Ошол деле өлкөнүн бир символу да. Ошого мен көп байкадым, Америкада мисалы погончондорго, өзгөчө аскер кызматкерлерине жөнөкөй эле билет алайын десе, компания бизнес класстан берип коет экен. Бизнес класстан берип коет экен. Анткени ал элдин четинде, жоонун бетинде жүрүп атпайбы? Ошого илим билимди биринчи орунга коюп кете берели. Илим билимди көтөрсөк, илим билим аркылуу башка нерсени бат эле табабыз. Жакшы экономика бул илим билим, социалдык маселелердин чечилиши бул илим билим, жолдордун курулушу бул илим билим. Мени өкүндүргөнү, кийинки мезгилдерге чейин жолубузду Кытай куруп берсе, терибизди түрктөр иштетип берсе, алтыныбызды Канада казып берсе, биз эмне кылып жүрөбүз? 500 миңдей юрист болуш керек Кыргызстанда, бирок кумтөр боюнча соттошкондо бир юрист таппай чет өлкөдөн жалдап келдик миллиондоргочу. Ошого сан бар, сапатка да көңүл бөлөлү. Бирок мен байкагандан ушул чек арадан чыккан, Лейлектен чыккан кадрлар аябай күчтүү да. Кулунду мен аябай жакшы көрөм, анткени бул тарыхы бар. Бул стратегиялык жер, бул Исхак Разаков атабыздын долбоору. Алысты көрүп жасаган долбоору. Бияктан канал казылган убагында. Карим Ташбалтаев деген аксакал бар, ошонун батасын алып келгенмин. Эми кантса дагы баягы элге кызмат кылган жакында бир сериал тартылды, Агай деген. Ошого да кириптир бул кишинин образы. Мен суранып атам, убакыт болсо бүгүн деле бир батасын алып кетели. Бир кирип,
ушундай кишилердин бир назарынан өтүп койгончу чоң нерсе да. Ошого бирибизге батабызды берип туралы. Бата берүү деген мен мурда ойлойт элем алакан жайып алып жакшы тилек айтуу. Жок, бата деген тилде эмес экен, дилде экен да. Жүрөгүң жылып калса эле ошо бата экен. Мында азыр балдар жакшы окуп атса, аракет кылып атса, жүрөгүң жылып атабы, батаң кете берет экен ошогочу. Анан силерди көрүп мен дилим жылыды, жүрөгүм жылыды. Мен деле батам күчтүү, анткени азыр мен мусапыр алып алдым. Баягы мусапыр дегенде бөлөк бөтөн жерде эмес, эми үйдөн алыстаганда мусапыр болот экенсиң да. Айтат го 120 километрден ары жагына өткөндө бул мусапыр болуп эстелет экенсиң да. Ошон үчүн мен да жүрөгүм жылыды. Мындай көңүлүм ток болуп калды. Негизи маселе, проблемаларды айтсаңар болот эле, бирок жок, кылган ишиңерди айтып атасыңар. Бул эмнени айтып турат? Ыкласты айтып турат. Ыклас бар жердечи акчанын деле кереги жок. Азыр силер кылган ишти канча адамдарчы канча акчага кылып берет болчу. Анда да ал жетпейт, бул жетпейт, а бул жакта балким Бишкектегидей ремонт жок, бирок андан да жаркыраган аура билинип турат да. Араңарда ынтымак билинип турат. Ынтымак эле болсо Алла Тааланын жардамы келе берет экен. Ынтымак эле болгон жерде береке боло берет экен. Бекерден айтпайт, ынтымагы бар элдин рызкысы түгөнбөйт деп. Ошого бир мезгилде бир саясатчынын лозунгун угуп калдым эле: казак карындашым, өзбек өз элим, тажик тамырлашым деген бир сөздү жазып чыгарып койгондо, ошо бир башкаларды жакшы көрө берели. Мындай жүрөктү кенен ача берели. Жек көрүүдөн адам болуп кетпейт. Канча дагы мындай кошуна колдонгон элдер бар. Бул тагдыр, бул тарых. Эч ким мындай алмаштыра алган мүмкүн эмес да. Ошого Кудайга шүгүр деп, анан жакшы тилектерди кыла берели. Биз тиякта бир стратегиялык саясатты кылалы, макро деңгээлде саясатты кылалы, бирок ошол саясаттын канчасы силер кылган ишке барабар билбейм. Бир адамга билим бериш кандай кыйын, туурабы эжеке? Телефон берип коюш оңой эле экен да. Машинанын күлүшүн берип коюш, акчаны берип коюш, бирок билимди кантип бересиң? Өткөндө 6 жашар балдарды мен карате клубуна барсам, мен ошо менен машыгат элем. Агайым суранды да, сен мыналар машыгып турчу депчи. Машыктырмак мындай тургай, бир катарга тизиш проблема турбайбы? А бүгүн мен азыр Кулунчак деген балдар үйүнөн келе атам, бир 30 баланы карашат экен, эми баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Ошолорду билет коюптур. Ошолорду бир форма кийгизип, билет таштаптыр. Эми бул мындай караганда анча-мынча эмгек баатыр деп сыйлык бере турган иш да. Жөнөкөй балдарды билет кандай кыйын. Катырга тиш кандай кыйын. Ошон үчүн баары силердин кесиптиңер улуу кесип. Мугалимдик кесиптин даражасы бир биринчи мугалимде окугандан кийин көтөрүлдү, анан Агай деген сериалдан кийин көтөрүлдү. Мен дагы көк мелжиген тоолор деп мугалимдер жөнүндө жазганмын, өзүмдүн агайларым жөнүндөчү. Эгерде балдарыңар бир сооп иш кылса, ошонун баарында үлүштө отурасыңар. Пайдалуу иш кылса, ошонун баарында үлүштө отурасыңар. Мугалим барго, мындай кесип жок. Мен ушул боюнча бирдекени айтып берип бүтүрөйүн. Бир берешен, бир алым, мугалим да, туурабы? Анан бир шейит. Ушулардын баардыгы бейишке биринчи мен кирем дейт экен да. Шейит айтат экен, мен шейит болдум, шейиттин даражасы бийик. Алым айтат экен, мен биринчи кирейин. Берешен айтат экен, мен биринчи кирейин деп. Шейиттен сурайт экен, сен шейит, эмне үчүн шейит болдуң? Анткени мен фазилетин билет элем, мунун акыреттеги пайдасын билет элем, Алланын ыраазылыгын табарын билет элем. А сага ким айткан десе, мага алым айткан десе, анда алымга жол бошотпойсуң деген экен да. Ошентип бир 2-3 даражасы бийиктерди жол бошоткондон кийин алым айткан экен. Бирок мен илим алганда аябай кыйналган элем, алыска барган элем. Үйдө ата-энем кароосуз калган, курсагым ач, кийим бүтүм эмес. Эгер илимге баш отуп мен кирип кетсем, тиричилигим өтпөй калмак, ата-энем чыгарып алмак. Ошондо мага берешендик кылган, берешен биринчи кирсин деген экен да. Ушуну айтып койгула, силерге спонсор болом дегендер көбөйсүн. Чындап силердин ишиңерге ким спонсорлук кылса, бул аябай чоң береке табат. Анча-мынча акция кылсаңар, бир каражат топтоп, марафон деп коет го. Мага да айткыла, мен сүйлөп берейин, жанагы Инстаграмдан коюп берейин. Өткөндө бир мындай эле бирөө келип койдум эле, мындай бир чын ыклас менен коюп койсом, мындай бир топ акча чыгып калыптыр да. Ошондой бир долбооруңар болсо, мен деле жардам берейин. Ошон үчүн Кудай колдосун, коргосун, жүзүңүздөр жарык болсун, экинчи даражаңыздар бийик болсун, сөзүңүздөр өтүмдүү болсун. Силерге чоң рахмат. Чоң рахмат ушул жерде бир алтын дарбазанын тушунда тутка болуп туруп бергениңерге, чеп болуп туруп бергениңерге, сүр болуп туруп бергениңерге. Мындай жүзүңөрдөгү жылмайуу нурду көрүп, бирок сананы да көрүп атам, аны да түшүнсө болот. Бирок бул күндөрдө өтөт Кудай кааласа. Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Өзгөчө ушул Лелектин келечеги. Ак канарыктан суу агат дейт, бул жактан Исхак Разаков чыккан. Бул жактан Капырагай чыкты, бул жактан канча балбандар чыкты. Азыр Атамбек деген мырза менен сүйлөшүп келе атабыз, Ушул айылдан булбу? Интернационал деген айылда окучу элек. Анан
ал кишилердин күрөшкөнүн көрүп, Латиф балбан чыгылып кайсы тармактан болбосун. Анан бир убакта биз жанагы туризм боюнча тоого чыгып, азимуттук бурчтарды таап, компастар менен иштеген бир конкурс болгон. Анан мен келсем, тууну ким көтөрөт дегенде өткөн жылдын чемпиондору көтөрөт. Кайсы жыл чемпион десек, Лелик районунда отпайбы? Ошондо биринчи жолу Леликтерди көзүм менен көргөм. Экинчи орун Сүлүктүү болуптур. Элестетип көрүң да, катарлаш. Анан калгандарына анда Ош, Жалал Абад, Баткен бир область болчу. Ошо эң кыйын жигиттер, кыздар ушул жактан экен деп ошондой эле баа берген. Анан кийин деле азыр канча адамды көрбөйм, мындай турмуш көргөн билинип турат да. Берген кеңештери, сүйлөгөн сөздөрү, Кудайым колдосун. Мен силер менен көрүшкөнгө абдан кубанычтамын. Анан чакырганыңарга да чоң рахмат. Кап бүгүн оозумду бекитип алып келиптим да, болосо силер жасаган. Алар ким жасады? Өзүңөр жасадыңар да. Ушундай бир чыргап жемекмин. Бирок жегендей болдум, Ошо жегендей болдум деген тарыхын билесиздерби? Түркияда бир мечит бар экен да. Ошо мечиттин аты жегендей болдум экен. Кантип курулуп калган десе, бир адам бирдеге жегиси келсе эле, ошону жебей, жегендей болдум деп туруп акчасын топтой берип, ошого курулган нерсе экен да. Ошон үчүн мен да жегендей болдум. Бар болуңуздар. Рахмат силерге.